Musa Теңирге мындай dedi. Sen maga bul eldi baştap бар. Men seni atыңдан bilem. Sen menin aldımda rayım taptың desең да, meni menen kimdi jibereringdi açıp berbedin. Эгерде мен senin алдыңда райым тапкан болсом, анда өтүнөм. Seni таанып билишим үчүн, senin алдыңда райым табышым үчүн мага өз жолуңду ач. Бул эл өзүңдүн элиң экенин унутпа. Ошондо Теңир ага, мен өзүм барам, seni бейпил жерге жеткирем dedi. Musa Теңирге, эгерде биз менен сен өзүң барбасаң, анда бизди бул жерден чыгарба. Анткени мен да сенин элиң да сенин алдыңда райым тапканыбызды кантип билебиз? Сен биз менен барганыңда билинет эмеспи? Ошондо мен да сенин элиң да жер жүзүндөгү бардык элдерден атактуу болобуз dedi. Ошондо Теңир Мусага, сенин азыркы айтканыңды аткарам. Анткени сен менин алдымда райым таптың. Мен сенин атыңдан билем dedi. Муса ага, мага өз даңкыңды көрсөтчү dedi. Ошондо Теңир ага мындай dedi. Мен сенин алдыңда бардык улуулугумду алып өтүп, Теңирдин ысымын сенин алдыңда жарыя кылам. Мен райым кылгым келгенине райым кылам, аягым келгенин аяйм. Анан алдагы мындай dedi. Сага менин жүзүмдү көрүүгө болбойт. Анткени менин жүзүмдү көргөн адам тирүү калбайт. Теңир дагы мындай dedi. Менин жанымда аска бар. Ошол асканын үстүндө отур. Менин улуулугум өтүп бара жатканда сени асканын жаракасына коем. Өтүп кеткенге чейин сени колум менен калкалап турам. Мен колумду тартып алгандан кийин мени артыман көрөсүң, бирок менин жүзүмдү көрбөйсүң. 34 бөлүм. Теңир Мусага мындай dedi. Ташты жылмалап, мурункуга окшош 2 лоок жаса. Мен ал лоокторго сен талкалаган мурунку таш лооктордогу сөздөрдү жазып берем. Эртең менен кечейин даяр бол. Синай тоосунун башына чыгып, менин алдыма келип тур. Бирок сени менен тоого эч ким чыкпасын. Бул тоодо эч ким көрүнбөсүн. Тоо этегинде майда малда, бодомалда жайылып жүрбөсүн. Муса таш жылмалап, мурунку таш лоокторго окшош 2 таш лоок жасады. Эртең менен эрте туруп, Теңир буйругандай Синай тоосуна чыкты. Колуна 2 таш лоокту алып алды. Теңир булут ичинде төмөн түшүп, Мусанын жанына келип токтоп, өзүнүн ысымын Жахаба деп жарыялады. Анан Мусанын бет алдынан өтүп, мындай деп сүйлөдү. Теңир пендесин сүйгөн, райымдуу, сабырдуу, кайрымдуу акыйкат Кудай. Теңир миңинчи тукумга чейин райым кыла турган, айыбын, кылмышын жана күнөөсүн кечире турган, бирок жазасыз калтырбай турган, ата бабаларынын айыбы үчүн 3 жана 4 тукумуна чейинки балдарын жана балдарынын балдарын жазалай турган Теңир. Муса ошол замат жерге жыгылып Кудайга таазим кылды. Анан мындай dedi. О эгедерим, эгерде мен сенин алдыңда райым тапкан болсом, анда эгедерим биз менен барсын. Анткени бул эл моюн сунбас эл. Биздин мыйзамсыз иштерибиз менен күнөөлөрүбүздү кечир, бизди өз элиң кылып ал. Ошондо Теңир мындай dedi. Мен мындай келишим түзөм. Сенин бүткүл элиңдин алдында бүт жер жүзүндө болбогон жана эч бир элде жок кереметтерди көрсөтөм. Сен арасында жүргөн бүт эл Теңирдин иштерин көрөт. Анткени мен сен үчүн өтө коркунучтуу иш көрсөтөм. Азыркы сага буйруганымды көңүлүңө сакта. Мына, мен аморлуктарды, канаандыктарды, хеттиктерди, периздиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыңдан кууп жатам. Сак бол, өзүң ээлей турган жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алар силер түшө турган тор болуп калбасын. Алардын курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, таш кудайларын кыйраткыла, мазар теректерин кыйгыла. Анткени сен Теңирден башка Кудайга сыйынбашың керек. Анын ысымы кызганчаак, ал кызганчаак Кудай. Өз кудайларына табынып жатканда жана кудайларына курмандык чалып жатканда сени да чакырбашы үчүн, сен да алардын курмандыктарынан жебешиң үчүн ал жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алардын кыздары өз кудайларына табынып, сенин уулдарыңды да өз кудайларына табынууга азгырбаш үчүн уулдарыңа алардын кыздарынан аял алып бербе. Өзүңө куйма кудайлар жасаба. Ачыткысыз нам майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай, белгиленген абыт айында 7 күн ачыткысыз нан же. Анткени сен Мисирден абыт айында чыккансың. Тум балдарыңдын баары меники. Ошондой эле бодо малыңдан тартып койлоруңа чейин биринчи туулган эркек малыңдын баары меники. Эшектердин биринчи төлүн козуга алмаштыр. Эгерде алмаштырбасаң, анда кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаң, мойнун сындырып сал. Бардык тун уулдарыңды кунун мага төлөп сатып ал. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. 6 күн иштеп 7-чи күнү эс ал. Эгүү, себүү, оруу, жыюу убагында да 7-чи күнү эс ал. Эгиниңдин биринчи түшүмүн жыйнаганыңдагы түшүм майрамын жана жыл аягындагы түшүм жыйнаганыңдагы түшүм майрамын 7 күн майрамда. Элиңдин эркек аттуулары жылына 3 жолу Ысрайылдын Кудай Теңиринин эгедердин алдына келишсин.
Анткени мен сенин алдыңдан бул жердеги элди кууп чыгып, сенин чек араңды кеңейтем. Эгерде сен жылына 3 жолу Кудай Теңириңдин алдына келсең, эч ким сенин жериңди тартып албайт. Мага чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Пасах майрамына карата чалынган курмандык түнөп калбасын. Жериңден алган эң биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты энесинин сүтүнө бышырба.